Спортқа қойылған ақшалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. Барына белгилүү болгон алып баруучу актриса шоу дүйнөнүн сулуусу Назира Айпекова өзүнүн социалдык баракчасына ушундай билдирүү жазды. Кече бир таанышым бирөөнө чалып, баланча деген сенин жумушуңду иштейт экен. Ошону көтөрүп коюш керек болуп атат дейт. Баланча гана эмеси бош болсочу, ал жакта өнүктүрө турчу бирөө келсе жакшы эмеспи? Тааныш билиш кылган уят эле дедим. Унчуккан жок. Ушул тааныш аркылуу жалаң көк мээлер алдыга жылып, мээси барлар көрүнгөн жумушта жүрөт. Ушул башыма жун чыкканы көлдүктөр келип, көлдүк экенсиң, жардам берип коелу дегенин угупаттырмын. Менин туугандарым деле мени менен иши жок. Эмне кылып, ким менен жүргөнүмдү деле билишпесе керек. Депутаттарыбыз менен деле бири-бирибиз менен ишибиз жок. Кандай депутатыбыз бар экенин деле билбептирмин. Уран казылып жатканда кыйкырып жүрүп, 2 штук депутат бар экенин көрүп тарча кылгам. Тууган ургун ээрчитпеген президент керек десеңер, биз тарапка ышкырып койгула. Анын президент экени менен деле ишибиз жок. Анын деле биз менен иши жок жүрө беребиз. Силерди бирөө түрмөлөп атканда колуман келеби деп сурап койгула да өзүңөрдөн. Жердешчилик, тууганчылык, тааныш-тунуш деген болбош керек экен өсөлү десек, адам каяктан болбосун кесипкөйлүгүнө, адамгерчилигине каралсын. Ар бир облустан укмуш сонун досторум бар. Алар менен достошуп атканда жердегин, чөнтөгүн, динин жана башкасын караган эмесмин. Жүрөгүнө үңүлгөм, жүрөгүн сүйгөм, жүрөгүнө үңүлөлү адамды. Маалымат блогу Аргумент KG.